Бул дүйнөнүн машакатынан кантип коркпосо болот? Кантип жүрөктү тынчтандырам? Ар дайым жүрөгү тынч жүрүүгө мүмкүнбү? Мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдосоңуз. Албетте ал татаал, машакаттуу, ары ашуусу бар, сыноосу бар, бирок сүннөтүн аткарсаңыз, иншалла болот. Неге жана хадис? Жашоо эки эле учурдан турат. Кыйын кезде сабыр менен жеңиш керек. Жакшы кезде шүгүр менен. Бирок биздин жараткан мээримдүү 10 ирет шүгүр кыла турган жакшылык берсе, 1 ирет сабыр кыла турган гана кыйынчылык берет. Алхамдулилла азыр. Кудайга миң мерте өчкүн. Бул бир. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү эртең менен уйкудан турса, Азирет Умар карап ыйлаган экен да, шакирти окуучусу. Персиянын башчысы, берки жактын башчысы мамык жазды хан сарайда уктап атса, сиз камыш чөптүн үстүндө кара денеңиз көтүп кетиптир десе, мали валид дуния. Бул дүнүйө мен үчүн жолоочу жолдо чарчап, эс алып, тыныгып, анан кеткендей эле бул аялдама, остановка деп түшүндүргөн да. Бул жерде төбөлүп кала албайбыз да, туурабы? Сулайман пайгамбар мени табытымдан жаназага алып барганда эки колун чыгарып койгон. Эмнеге? Адамдарга сабак болсун, ибрат үлгү болсун. Эмне үчүн? Мен жиндерди да башкардым, инсан шайтандарды да башкардым. Мен канаттуу кушка бүткүл бардыгына падыша болдум, бирок акыретиме эч нерсе алып бара албай атам дегенди түшүнсүн деген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошону айтып атат. Бул жашоо мен үчүн дейт, бир жолоочу адам жолдон кыйналып, эс алып кеткендей дейт. Бирок көңүл буруңуз. Демек биздин сапарыбыз акырет. Бул жашоону таштап койбойм, жашоодо эс алып да атат. Нажас ташталган жер, адамдар каксаң таштап кеткен, заңдап койгон жер, чымын турган жерге эс ала албайсыз да. Эс алганга дагы шарт болуш керек. Демек дүйнөңүздө да тың болуң деген сөз. Демек эс ала тургандай шарт болсун. Бирок кечке эс алып жатып албаң да. Максатыңызды унутпаң. Максат акырет. Акыретке алдангасына барабыз. Ошол жүрөктүн тынчтыгынан дүйнөгө эч качан ишенип калмам. Байлык болгондо, мүмкүнчүлүк келгенде, болду эми көйгөй бүттү деген, көйгөй ошондон жаралат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошондой тандоо берилген. Кааласаңыз бай падыша болуңуз, Сулайман пайгамбардай. Кааласаңыз кедей, кыйналган пайгамбар болуңуз, Иса пайгамбар жок. Бир күн ач болоюн, шүгүр кылам. Сабыр кылам. Бир күн ток болоюн, шүгүр кылам. Жашоо ушундай экен да. Ошого сиздин сурооңузга тагатер жооп ушундай бир тууган. Кыжаалат болбоңуз, кантип коркпосо болот. Жашоонун кандай көйгөйү болбосун түгөнөт ал. Бирок кабыр менен акыреттин көйгөйү түгөнбөйт. Бүткүл дүйнөдөгү адамдын көйгөйүн, проблем бириктирип келсеңиз, кабырдагы бирөөгө жетпейт. Ал тирилеп келе албайт экен да. Ар бир чечимдин, көйгөйдүн чечими бар. Кыжаалат болбоңуз, негизгиси акыретке карап сапарыңызды улантыңыз. Устаз, биз азыр илим жолундабыз. Кандай кеңеш бересиз? Чыныгы эркектин сыпаттары. Бияка да жазыптыр. Бул минимализмдин үлгүсү да, көрдүңүзбү? Чыныгы эркектин сыпаттары кандай болуу керек? Үчүнчү, устаз, сизде илимдүү болгуң келет, дуа берип коесузбу? Сиз бизден да чоң илимдүү болосуз. Биздин бой 1.60 болсо ошончо эле биздики. Биринчи маселе. Илим жолундасыз. Илим жолунда 3 нерсе керек. Биринчиси, муталаатун мусбака. Устазга, агайга сабак тапшыруудан алдын үйдөн көбүрөөк кайталап барыш керек. Китеп бетин ачпай барсаңыз, адатта любой тармакта бол, илимде, билимде, медицина болсун, үйдөн кайталабай алдын ала теманы даярданбай барса, лекцияны окуп кеткенде, лекциянын 20%, эң дилгир, 30-40%-ын гана эстеп калат. Ал эми үйдөн алдын ала муталаа кылып окуп даярданып барган адам, устаз айтканда ашыкчасы менен түшүнүп отурасыз. Анткени үйдөн окуганда бөдөмүк түшүнбөгөн жер болгон, устаз айтканда түшүнөсүз, көрдүңүзбү? Муталаа мусбака биринчиси. Экинчи, ал-исга иля шархил устаз. Устаз агай сабак айтып атканда бүткүл нерсени эстен чыгарып, дитин буруп, көңүлүн буруп, болгон дитин устаздын айтканына буруп, ошондо оозун караш керек. Не жөнүндө сөз кетип атат? Бүдөмүк нерселер болгондо суроо кылып, акындаса баш керек. Ой кетип калса, болду, ал адам илим жукпайт. Илим жукпайт. Үчүнчү маселе, ал-муталаату мал-акрон. Устаздан сабак туккандан ошо күнү келип кайталоо. Бул медицинада да тастыкталып чыккан. Бүгүн окуган сабакты бүгүн кечке калтырбай кайталаса, адамдын ээсинде бекем сакталып калат. Анан жалгыз эмес, мыкты, дилгир, зээндүү адам менен кайталаш керек. Жалгыз 6 ай кайталагандан көрө, жакшы шерик менен 3 ай, жакшы шерик менен 1 ай кайталаган, жалгыз 6 ай кайталагандан артык турат дейт. Диги менен турасыздар. Мисалы эсимде,
Баткенден базар коргондон жок, Баткенден унутуп калдым. Баткенден кайсы жер экен? Группалашым бар эле, Хабибулла деген. Сарф, араб тилинин морфологиясында сөздү жактайсыз. Мисалы, Асан чоң анайга баратат. Азыр в данное время, азыр убакта нау бара жатат. Ал кечээ барган, ал эми барат деп араб тилинде сөздү колдонобуз, морфология. Ошону көз кыргызча сөздөрдү дагы салып алып кайталай берет элек да. Чылапчын мисалы. Же болсо жоолук, же болсо мисалы чыны. Чыны деп мындай эрежеси бар араб тилинин сөз. Захаба билесиз. Ошондой сөздөрдү көбүрөөк кайталаган үчүн Аллах Таала мейгилик берди деп. Ошол 3 нерсе. Анан 4-үсү ихлас кылыңыз, илимди илимдүү болоюн эмес, өзүндөн илимсиздикти кетирип, Алланын ыраазычылыгын табып, элим ак кызматын өтөйүн деп. Атыңызды чыгарыш үчүн эмес, улуу динге кызмат кылыш үчүн алыңыз. Акыбетинде Аллах Тааланын ыраазына жетиш үчүн. Ушул 3 сизге насыйхат. Көбүн айтсам болбойт. Азыр жана бизнестерге сабак өтөдөгөндөр, лайфхак, коачтар 10 нерсени айтып жүрөт, онун бирөө дагы унутулуп кала берет. Ошон үчүн унутулбай туруп 3 нерсени айтайын, жеткиликтүү болот. Ассаламу алейкум Жамылла, 7 жылдан бери талма, эпилепсия менен ооруймун. Намазга уруксат берген эмес врачым. Бирок намаз окусам жүрөгүм тынчтанат. Эмне кылсам болот? Сизден Аллах разы болсун, амин. Куранда фасалу ахла зикри кунтум ла та'ламун, билбесеңер билгенден сурагыла деген. Талма оорусунан намаз кылуу мүмкүн эмес. Сиз билбесеңер билгенден сурагыла деген дарыгер, врач, сиз мусулмансыз да. Мусулман болуш керек. Экинчи, диндан кабардар болуш керек. Эгер мусулман болбосоң окуба дейт, эмнеге мынтсең зыянсың, кулап калышы мүмкүн дейт. Же болбосо дин мусулман болуп туруп, динден кабары жок болсо, намазга маани деле бербей, сизге кеңеш берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мусулман дарыгерлерден дагы тактаңыз. Мен билишимче, талма оорусу намазды тыйбайт. Эсиңизге келген талма кармаган учурда болгону ашыкча кыймыл болбойт десе, анда отуруп окуңуз анда. Ишарат менен мындай. Аяк кыбыла тарап ойлойсуз, отурасыз, колуңузга кадимде кидик насып Аллах бар деп байлагандай, үрүкүнү мындай, сажданы мындай кыласыз. Улан ажике барбы бу жакта? Ажикем, сиз биздин медигибизсиз да, врач. Суроо толугураак жооп алыш үчүн. Талма, эпилепсияга кандай учурларында намаз, мисалы, каршы кылынбайт го, бирок мындай кедерги болушу мүмкүн. Намаз андай болбойт, бирок эмне себептен айтып атат дейт врач. Эмне себеп болушу мүмкүн? Таасири тийбейт. Ол муну такташ керек. Болгону ашыкча кыймыл бол. Демек бул талмадан башка дагы оорусу бар деген сөздү. Резкий, тез кыймылдаганга болбойт. Ошон үчүн айтып атат да баягы. Намазды эмне кыласыңар десе көрсөтүп берет дагы, болбойт анда деши мүмкүн да. Андай боло турган болсо, көп кыймыл, тез кыймыл болбосо отуруп алыңыз. Бирок намаз кайра шифа болот. Аллах шифа берсин, дем салдырыңыз. Суроо, ошон үчүн балдарга эртең менен кеч көз тийбеш үчүн дем салыш керек туугандар. Талма оорусунун себептери көп. Медициналык көз караштан, диний көз караштан дагы. Көбүнчө бизде мектепте, мисалы, көлдө түп көч айында Абдулла Кайдиевди окуганда бир мыкты окуган бала бар эле. Жаштайынан алдын корунду алып жүрүп, адамды көз тийип талма оорусу менен ооруп калды да. Ошон үчүн эртең менен сүннөт, пайгамбар дейчү. Эртең менен Курандарды окуп дем салыш керек, манзил деген бар суга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небересин Хасан Хусейнди алып келип отургузуп туруп, у'идукума би калиматиллахи тамма мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин лама. Жаман көздөн, жаман сөздөн, жин шайтандын илешүүсүнөн, курт-курсунан, зыянынан Аллах менен силерди сактоо сурайм деп дем салат эле. Фалак нас сүрөсү түшкөндө баардыгын таштап Фалак насты окуп дем салат эле. Балаңызга дем салыңыз, көз тийбесин. Ассаламу алейкум Дамулла дейт, өзгөчө мамлекеттик көз органда иштегендер, эметкендер көбүрөөк намазга маани берип, көбүрөөк дем салдырыш керек. Адам эл менен көп иштешин кадимкиден назарды алып коет, көз сөз көп тие берет. О молдуларга да оңой эмес. Жеңелерге рахмат, үйдөн дем салып берип байкуштар. Кулап каласың да, көздү снайпер адамдар болот, атып коет. Ассаламу алейкум Дамулла дейт, жаштарга келечекте туура жолго жүрүп, жаман нерселерден алыс болуп, илим билимге умтулуп, ийгиликке жетүү үчүн кандай кеңештериңизди айтып коет элеңиз? Биринчи, жаштыктын акысы илим билим топтош керек. Илим билим топтогондон тажрыйба топтош керек. Тажрыйба топтогондон анан байлык акыры результаты менен келет. Илим билим окуй турган учурда байлык топтоп кирип калсаңыз кыйын болот. Байлык колдун кири. Бай мактанса бир жуттук, эр мактанса бир октук. Ошого жаш кезде илимге арнаңыз. Бардык учурда жаш кезде да өмүрүбүз ортомунда да ыймандын көлөкөсүндө. Сиздин чатырыңыз ыйман болсун. Илимди алыңыз. Ошондо бардык ордугу менен кетет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.
Кандайсыз, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Алейкум ассалам рахматуллахи баракат. Дамыла, сизге суроом дейт. Досум өзү бергенден уялды. Досунукун жеткирип атат да. Өзү 25 жашта, Бишкек шаарында 18 жаштагы кыз менен 2 жылдан бери жакшы ой менен сүйлөшүп келет дейт. Негизи андай түшүнүк жок да мындайчы. Жакшы ой менен сүйлөшүп келет. Bir gün жалгыз алганда хадистер үчүнчүсү шайтан болот. Боюна бүтүп калса, кыз ар намысынан никеси ажырайт. Ата-энеси көнүп калса, нике кыйылат, көнбөй калса бала абортко кетет. Кыз намысынан ажырайт. Демек, шариятка чейин сүйлөшүп өзү жакшы ой деп айтышыбыз кыйын болот. Мен сизди түшүнүп атам, жакшы ой дегенде пайдаланып таштап кетейин дегенде эмес, бирок ошонун өзүндө ой жаман болуп кетет да. Алдын алыш керек. Зина биякта турсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Hazreti Ali радhiyallahu anh карап айтып атты: "Ali" дейт. "La tutbi'un nazrata fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhiratu." Сен биринчи рет мындай бир намахрам аялга тиктеп карап калсаң көзүң түшүп, ал кечиримдүү дейт. Бирок экинчи рет карасаң тигилип кандай экен я десең күнөө болот да дейт. Көз караш зина алып барып коюшу мүмкүн экен да. Эми досум үйлөнөйүн десе үйдөгүлөр макул болбой жатат. Көрдүңүзбү жана мен айткандай. Кыйын болуп калат да. Башынан бияктан башташ керек болчу. Өзү досум же үйдү, же сүйгөнүн ортого калды. Бул эмне кылса болот? Бирөө менен багыт берүүчү суранам сизден, Аллах ыраазы болсун, амин дейт. Аллах сизден ыраазы болсун. Досуңуз үчүн кам көрүп сүйлөгөнүңүз үчүн. Беделдүү, кадыр бартуу адамдарды ортого салып барсын. Ортого түшсүн ошол адамдар. Аракет кылсын, жигит бир жолу жоктоп койсо, болбойт андай. Нечен деген арымдардын апасына убагындагылар канча жолу тайманбай барган да. Ошондой жашоодо ошондон башталат жигит адам. Ошон үчүн беделдүү, кадыр бартуу адамдарды ортого салып көрүңүз. Макул деп көнүп калса ал жагы тагдырдан эртерээк үйлөнөсүз. Анда дагы болбосо сүйлөшкөндү токтотуңуз. Анда ата-энеңиз тандаган кызды алыңыз. Жашоону кыйындатпаш керек ушундай. Анан сүйдүм эле, күйдүм эле деп, мен сенсиз жашай албайм. Бир тамчы жашка чөгүп өлүп калам дей бересиз. Эртең алда умтулат, башка бирөө менен жашап кете бересиз. Ошон үчүн күнөөгө батып калбаш керек, бирөөнүн тагдырына балта чаба албаш керек. Ассаламу алейкум. Жаш ушундай да. Чыныгы сүйүү ал никеден кийин башталат. Чыныгы сүйүү никеден башталат. Алайга сабак берип кеткенсиң, 2 бала, 3 балаңды карап боюнда болуп, сенин дуа кылып ар жактан күтүп отурат. Вот это называется любовь. Көрдүңүзбү жаштар? Мына романтика. Үйлөнгөндөн кийин башталат. Ошентип сен амандык тилеп, аман эсен оокатка кайтып келип калсың. Мен Аллах бар деп дуа кылып отурат ар жакта. Ассаламу алейкум, куш келиптир. Мына азыр атамдардын сүйүүсүн кара. Атамдар картайган сайын мына атам өмүрүнө береке болсун. Апаларыбызды билесизби, көрүп жүрөбүз. Апабыз, чоң энебиз, атабыз жок тамак ичпейт. Күткүлө, ой отуруп эч кимге дагы жегирбейт дагы. Атабыз, апабыз жок, бир нерсе окшошпойт да. Жакшы келин болуп, сүткө туз кошуп берсе деле, чота не то да бир нерсе жетпей атат. Анын специясын апабыз эле билет да. Бул бекерден эмес эне, экөөбүз билип атабыз го. Бул жашка жеткенде жок, тура эле билип атасыз. Айтайын дегеним, мунун сыры бар дейм. Куранда Аллах таалам айтат: "Ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика лаят лиқауми тафаккарун." Куранда айтат. Тафсир Абу Хасн Наджмут Насафи тафсирлеген. Аллах силерге дейт никеде, эрди аялдын ортосуна, эрди зайыптын ортосуна мавадда сүйүү жана рахма мээрим берет дейт. Ханафи алым Ат-Тайсир тафсир китебинде 15 томдо мындай деп айткан: сүйүүнү жаш кезде берет, экөө жашаган сайын картайып улганда сүйүү мээримге айланат дейт. Сүйүүнүн эң туу жокусу мээрим болот экен да. Бири-бирисиз жүрө албайт го. Кемпирин жоктой берет, апабыз атасын жоктой берет, экөө бирдө болсо бол, башка эч нерседен кереги жок. Саламу алейкум, куш келипсиз устаз. Биздин Чоң Алай районуна тоолуу район болгондуктан дыйканчылык, малжандык менен тиричилик кылабыз. Көбүнчө арпа, буудай, чөп, картошкалар бышып турган учурда жайлоодо мал качып түшүп, жеп жаткан учуру дейт. Ушуну эл билип жатса да билмексинге салып кайдыгер карап жаткандарга ислам дининде көз карашы кандай, кеңири маалымат берип койсоңуз. Демек бул жанагы эгин-тегин картошка жана башка эгилген нерселерге мал түшүп бузуп кетип атат деген сөз. Караш керек. Ошо малды жакшынакай, малда акылы жок. Бул молдаба максакалдык экен, кой, жебейин, дигиникин жей берейин дебейт экен да. Ал ылгабай жей берет. Демек кайтарган адам телефон чупалап жатып койбой, жакшынакай караш керек колдон берчи. Бул аманат. Ал малда айып жок, малды карабай аткан адамда аманат.
Анан үчүнчүдөн эгер ушул кайталанып эле турган болсо, белки жердегилер да карап көрүп амал оор нерсе экономикага. Бирок жанагындай четин каша менен курчаганга аракет кылыш керек болот да, такыр болбосо. Ал кичине жерде курчайсың, чоң жерде курчай албайсың да. Ошого түбү келип эле малдын ээсине келип такырат экен да. Бирөөнүн акысына кирген болот, оңой эмес. Оңой эмес. Өткөндө эле бир жашоодон мисал келтирейин. Атабыз менен чөп чаптык да. Адамдар Кудайдан коркпой калган билбейм, кирип жанагындай малын кой берип, чөптөр деп атса, чөп түз өскөндөн кийин, кою болгондой мал киргенден кийин бияктан да чаба албайсың, биягынан да чаба албайт экенсиң да. Алты тарабын кыбыла дейт, көтпөй калат экен ал жерде. Ошого адамдын акысынан этият болуш керек. Сизге бир эле окуя айтайын, ушул жетиштүү жооп болсун, Кудайдан коркуш керек адамдын акысы. Фудайл ибн Малик бин Динар, Фудайл ибн Аят деген чоң алым өткөн. Дамылдан билет. Түнкүсүн турса өтө чоң такыбадан болгон да. Түнкүсүн турса жамаат. Баласы илгери алтын күмүш акча болгон да, жестигиндер. Алтын күмүш акчаны өгө менен алып келип өгөлөп атыптыр. Анткени колдо жүрүп кум жабышып калат, таш жабышып калат да, өгөлөп атыптыр да. Анан баласына ыраазы болуп, келчи бала бир боорума кысайын деп кучактап айтыптыр да. Сенин ушул кылып атканың миңдеген адамдардын тахажжудунан, оразасынан да артык дейт. Намазын өз үчүн окуп коюп, өз үчүн диндар болуп коюп, бирок адамдардын акысынан коркпосо жанагынтип, такыбачылыгы бекер экен да. Көрдүңүзбү тиги? Адамдарды алдап койбойын, таразага койгондо чыныгы алтын эмес, ал жерде кум таш кошулуп, басып коюп акысына кирип койбойын деген да. Такыбачылык ошол жерде, адам акысында. Биринчи суроо: Ассаламу алейкум, урматтуу калыс устаз. Менин суроом дейт, таарат алганда баштын 4/1 бөлүгүнө мас тартканда сөймөй кошулуп кетип жатат. Оң колдо кичине, жан жок. Аракет кылсам да кошулуп келип жатат, эмне кылсам болот дейт. 4/1 мас тартканда. 4/1 мас тартты сөймөй. 4/1 мас тартуу парз болот. Баардык бөлүгүнө жеткирүү сүннөт, мустахаб болот. Шашып аткан адам башты 4кө бөлгөн алындай. Насия дейт, чеке. Чач түшүп баратыптырбы? Бекер түшүп аткан жок, мен кой эле болчу, красавчик эле болчумун. Эгипетте окуп жүрүп суусунан ошондой болот экен да. Бул илим деген ушундай экен, көп нерсени урманчылык кылат экенсиң да. Өмүрүңдү, жаштыгыңды, канча туугандарыбыз үйлөндү келе албадык. Шорп ичкиң келет, сагынасың атыңкыдай. Эми мен бир нерсеге намек кылып, чоңалайлыктар шорпо сагыла деп аткан жокмун. Кымыз берсеңиз дам жарайбы деп. Бирок илимдин бир машакатын айтып атам да. Чеке, насия. Козал, фудун айман, маяк оң тарап, фудун ай сол тарап, анан козал аркы кежиге тарап. Кайсы бирине 4/1 тартсаңыз дагы жарай берет. Бир гана, бирок могул жерге тарткан жакшырак дейт. Бардыгына жанагындай кылып тартабыз го, бардыгына мындай кылып тартабыз. Ал сүннөт болот. Бир тууганын суроосу эми мындай кылып кетиш керек эле го. Сөймөй тийип калып атат, жан жок болгон, зыяны тийбейт. Кулакка келгенде бул бир рет колдонуп калса, кайрадан сууга нымдап туруп анан мындай кылыңыз. Сиз атайлап кылган жоксуз колуңуз. Бул адам ооруган себептен колу бирге болот экен да. Ошондо минтип тийип калып атат дегенди айтып атат. Зыяны тийбейт, тарта бериңиз, бирок бул жер тийбей туруш керек эле го. Бул жерди кайра нымдап туруп мындай кылыңыз. Сиз аны атайлап кылган жоксуз, айла жоктуктан кылып атасыз. Бут ооруган адам туруп окуй албайт, отуруп окуш керек. Алла разы болсун, садагыңыз кетейин. Аябай жакшы шрифт менен жазыптыр да суроосун. Экинчи суроо дейт. Устаз, геморрой болгондо намазды кантип окуйт? Геморрой болгондо улуу сөз уят жок. Эркектердин дагы памперси башка болот. Максат жанагы нерсе дияктан чыкпай тургандай кылып, дарыны, майзды коюп, ошол чыкпай тургандай болуп, анан окусаңыз болот. Чыгып калса жанагындай даратка башкага кедергисин тийгизет да ошону карап көрөсүз. Анан турсаңыз чыгып калып атса, отурсаңыз чыкпай аткан болсо, дарат бузулбай турган абалды карап окуйсуз ал жерде. Чыныңыздар, бул өтө зарыл маселе. Мен буту колумсо кыла алам, болгону геморрой жок. Даратыңыз бузулбай тургандай акыбалда окуш керек анда. Үчүнчү суроо: Устаз, даратта жүзүмдү сол колдоп жуймун, жогоруда айткандай оң колдо жан жок, дарат өтө берет. Оң кол кыймылдай албайт экен да, ооруйт экен. Сол кол менен жуусаң болот. Тамак жегендечи, оң колуңуз менен кыйналып түшүп кетип кыйналып атсаңыз, анда сол кол менен жейсиз. Сол кол менен шайтан жейт го, болбойт, харам болуп калат, макруh болуп калат го. Жок, ал оң кол иштегендер үчүн. Сизде өзүр бар, сол кол менен болот. Азырет Умар радыйаллаху падышачылыгында бүт жана шейит кеткен сахабаларды, согушта курбанчылык кылган, дин үчүн мекен үчүн туруп берген сахабаларды сыйлап коеюн деп чакырып, баардыгы улгайып калган, тамак аш берип, анан бирөө сол кол менен жеп атыптыр да. Өз тамак таркап жүргөн. Оң кол менен жей деген. Дагы алмаш айланып келди, сол кол менен жеп атыптыр.
Дагайланып кел, сол колу менен жеп туруп тур деп катуу урушканда оң колун караса баягы согушта кесилип калган экен да чоңоп болуп. Дегенде кечирип кой, мен билбепмин деп сол колун келип өпкөнү бар да. Демек, ошондо үзүрү бар болсо ал сол колду иштетсе болот. Маселе үзүрү жок. Пайгамбарыбыз салламасында бир бедуин отуруп арап тамак жеп атканда сол колу менен жейт. Айтты: "Эй, бир тууган, my brother, бир тууган, оң кол менен же" десе, теке бергенде да пайгамбар салам сөздү укмак сана салып, сөздү кыйын санап, оң колум иштебейт деп жалган айтты. Иштейт эле болгонундай. Мындай западлоо дейт орусча айтканда. Заман жаштар отурбайбы? Ага ошону кылыш кыйын болуп сезилет да, теке бер экен. Анда эгер сен айткандай болсун деген оң кол иштей бербей калды. Жаман ал нерсе. Аллах Таала берекетин берсин. Бир адам атайлап суроосун жазып келиптир. Карасаңыз ата компьютерден. Ассаламу алейкум учстаз, кошулуп кеткен. Алейкум ассалам рахматуллах. Жолдошум экөөбүздүн бир уул 3 кызыбыз бар. Эжекенин суроосу экен. Кудайга шүгүр, азыр 5-ши перзентибиз боюнда бар. Илим, технология өнүккөн заман эмес, УЗИден уул дешиптир. Шүгүр ошого. Алымдарыбыздын бир баянын окуп калдым. Эгер уул перзенттүү болгуңар келсе, Аллахтан эгер мага уул берсең, атын Мухаммед деп коем деп дуа кылсаңар, Аллах албетте уул берет деп айтканын угуп, ошентип дуа кылдым. Эми Мухаммед деген атты сөз коюшубуз керекпи? Же баланын атын атасы коюмга милдеттүү болсо, башкат койсо болобу? Ага чейин уул перзенттүү болсо атын Имран коебуз деп ниет кылат элек. Чоң уулубуздун аты Маулян, иниси Имран болот. Негизи эле Имран деген аттын мааниси кандай? Алдыңа рахмат. 3-4 суроо бар. Биринчи суроо. Сиз Кудайга сөз берип койгонсуз. Мухаммад деп коем деп. Аны шариатта назыр дейт. Кур'ан Керимде Аллах Таалам айткан, ким назыр кылса убадасынын өтөсүнөн чыксын бай. Убада берсе кылсын. Мухаммад деп коюңуз, кийинки аттарын дагы коесуз. Коюш керек. Кудай Таалам берип аткан энекек бала болсо. Анан Имран деген мааниси эмне? Имран деген араб тилинде амаро, көрктөндүргөн, гүлдөткөн, нурланган деген мааниде келет. Амаро деген сөздөн чыгат. Араб тилине бизге кирген имара. Ошондон чыгат да Имран сөзү. Берекелүү, өмүрлүү, таалайлуу, бактылуу деген мааниде берет. Али Имран деп Куранда да Имрандын үй бүлөсү деп эсептелет. Аллах ыраазы болсун. Болду. Туугандар, башка суроо болсо кол көтөрүп бериңиз, бирок сиздерден суранычы эме? Бир тууганыңыз катары. Эме жана таксыр. Үйлөнбөгөндөрдү айтыш керек, деш керек, анан унун ата жөн коюш керек дедиңби? Кайра айтасыз? Үйлөнбөгөн баланы тил албата тек коюш керек дедиңби? Жок, анткен жокмун. Мен укпай калдымбы? Кайра эметейинби, жооп берейинби? Ошол эми мейли жооп бербесеңиз деле болот. Ошондой тил албай үйлөнөйүн десең калгандарга мананда окуп бир нерсеге дам салып, биширип унататкан бир дубалардан барбы? Туура. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы, баласын, небересин үйлөйүн десе, атабыз айтып атат. Такыр баш бербейт экен да, тежик экен. Ана муна дейт экен, жумуш дейт экен, карьера убактым болбой атат. Атем убакыт келбейт. Ошого бир дем салып дубокту үйлөнтүп койсо болобу? Бул сыйкыр болуп калат, болбойт. Бул сыйкыр деп аталат, сыйкыр болбойт. Бирок дуа окуса болобу? Болот. Эми бул Курандан сурап атпаймынбы? Куранда окуса болобу? Болот. Фатиха сүрөсү баардык нерсеге шифа. Мен бакшы жаңгыдай табыкка барганым жок, Курандан сурап атам. Ооба. Бул эки тараптуу маселе. Биринчиси, сиз Куранды сууга окуп, ыхлас менен ушул бала үйлөнсүн деп дем салсаңыз, Куран шифа. Анда эч калет жок, күмөн жок. Бирок толук шифа болсун үчүн ичип аткан адамдын да ишеними керек. Бул толук күчүнө чыгыш үчүн. Дарыгерге бардыңыз, жаттыңыз. Моулуколду Турциядан алып келдим, аналогу адал деп атайын Куранында. Деп мактап, ал ишенип атат да, ошо себеп болот шифага деп. Бирок берки адам күмөндөнүп атат, кыйын болот да. Шифа болот. Куранды окуса болот иншалла, бирок жана бала айтыш керек. Моога этикат кылып ич үйлөнөйүн деп, ойлонбой ич деп айтыш керек да. Ошондо шифа болот иншалла. Жанагы сөзүмдү толуктап коеюн. Жок, ол эми мындай, Куранда эми биз деле онун сүрөсүн окуй беребиз. Жаңгы кайсы аят онун көңүлүн жибит эткан экенин билбейбиз, түшүнбөй калабыз да. Эң жакшы суроо. Биринчиси Фатиха сүрөсү. Тафсирун Фатиха. Алхамдулилlah. Болду. Эмнеге? Ар бирин далил менен айтайын. Тафсирун Насафиде келет. Азрет Ибн Аббас радhiyallahu anh айтат: "Иза талалт ооруп калсаңыз, аштакай же бир көйгөй болуп дартыңыз бар болсо,
Фалейка бил асас, Құрандың пайда болған Фатиха сүресін оқыңыз дейді. Негізі Құранда бар. Екіншісі жаңағы аятты оқыш керек ата. Ва мин аятихи. Қарекем қарап беріп қойды, шул айсыл екен. Ва мин аятихи ан халақа лакум мин анфусикум азважа литаскуну илейха ва жа'ала бейнакум маваддата рахма инна фи залика лаяти лиқауми ятафаккарун. Аллах өзінің бар екендігін, бір екенін далили, адам атаның қабырғасынан о елені жаратты, ортаңызға сүйүү мейірін берді деп келеді. Бұл дикеге тиешелі аят, оқыса иншалла зиян тибейді. Жазып беріп қойыңыз, батауызға мәңіз. Рум сүресі 21 аят екен. Рум сүресі 21 аят. Рум сүресі, жазып береді. Анан сабақтың ақырында катта дуа қылабыз, иншалла, дуа қабыл болсын бұйырса. Сұраулар болса беріңіздер, бірақ 4 нәрсеге тиешесіз сұрауын бербеңіздер, Біріздің уақытыңызды албайды. Саясатчы емес болғандайын саясатты сұрауыңыз, аны өз адамдары жауап берсін. Екінші, жамаат арасында ынтымақтастықтан сұрауыңыз. Аны алымдар кеңеш өзіңіз бұйырса жаңағындай емеде қарайлы. Үшінші, сындай тұрған сұрақты дағы сұрауыңыз, неге дегенде андайсызға не пайда? Төртінші, чын сұрақ, біліп алам деп, бұл дүйні ақыретіңізге пайдалы сұрақ сұраңыз, ошондо уақыт үнемдеген болосыз. Мұсылман адам өте ақылды адам болады. Сұраулар бар ба? Қол көтеріп сұраулар болса беріп қалыңыздар. Анткени азыр аяз затында сабағы бар да. Ата? Біздің жоңла жерге сізге қош келіпсіз. Алла разы болсын ата. Осы сіздің уақытыңызды алып, алыс жерден біздің жоңла жері деп келгеніңізге чоң рахмат. Адамыңызды Алла Тағалам жақсылықтардың атақысын, бұнан кейінгі ішіңізге де раваж берсін Алла Тағалам. Өміріңізге барака берсін, денсаулық берсін. Мен сұрайын дегенім, бұл түнгі тахажжуд намазының жауабы қаншалық шүреді. Машалла. Қолыңызды қармап қойсам болып атасыз. Адепті адам екенсіз. Ушу мен сіздің ұлыңыздаймын да, ұлыңыздаймын да тұрып сұрау беріп отырсыз. Рахмат. Мұны беріңіз, мұны. Өзі мен сіздерге Жашыл көчөт жақында жарық көре тұрған Жашыл көчөт китебімен нафил ошоның бири тахажжуд намазын дайындап келгенмин да негизи. Бирок коомдогу жаштардын көйгөйү олуттуу болгон үчүн ошол маселени козгодум. Караңыз атабыз айтып атат тахажжуд намазынын артыкчылыгы. Нафил намаздар бар, бул жерде күчтүү мустахаб намаздар бар. Түнкү намаз тахажжуд намазы боюнча эми караңыз. Тахажжуддун артыкчылыгы туурасында айтып берейин эми. Отуруңуз атам, кечирип коюңуз. Жамаат, тахажжуд деген түнкү намаз. Куфтанды окугандан кийин багымдатка чейин окулган баары тахажжуд деп атала берет түнкү намаз. Кээ бирлер айтат, бирок тахажжуд деш үчүн түндүн 3-чү бөлүгүндө уктап туруп окуган деген да. Эми бул сооптуу рагы. Тахажжуд намазынын кээ бир пайдалары. 12 пайданы жазыпмын, 5 хадис тап келиптирмин. Окуп берем. Биринчи, Аллага жакын болуу. Экинчи, жан дүйнөнүн рахаты жана тынчтыгы. Түнкүсүн канчалык көйгөй бар болсо күндүз, жумушунда кыйналса, 2 рекат тахажжуд окусун, жүрөгүнөн жанагындай кыжалатылган нерсе кетет. Амал кылыңыз. Түнкү тахажжуд жүздүн нуру болот. Жашоосунда сыгыла берген адам тахажжуд окуш керек калтырбай. Жүрөктөн кыжалат кетет. Үчүнчү, ихластуулук жана Кудайдан коркуу сезими күчөйт. Төртүнчү, жүздүн нурлануусу. Тахажжуд адам нуру көбүрөөк болот. Байкалып турат негизи. Байкалып турат сизден дагы. Бешинчи, нафсини тарбиялоо. Нафси тынчылык уктагысы келет. Уктап атканда туруп окуган хадис күчтүүрөөк болот. Кыяматта келет, адамдар уктап жаткан учурда туруп тахажжуд окугандар тургула дегенде 100дөн, 1000ден, миллиондон бири туруп анан бейишке кирет десепсиз. Хадис келет азыр. 6-чы күнөөлөрдүн кечирилүүсү, 7-чи даражанын көтөрүлүүсү, 8-чи дуалардын кабыл болуусу, тахажжуд Аллахым өзү кабыл кылат. 8-9 зээндин тазарып күчөөсү. Зээни начар адамдар памяти. Тахажжудду калтырбаса зээн күчөйт кадимкидей. Анан момундун сый урматынын өсүшү. Аллахтын астында момун кадырлуу болот. 11 ушул бизге керек айбат менен сүрдүн пайда болуусу. Мени бардыгы шылдыңдай берет керек кылып, менде сүр болбой атат, братан. Чө делать надо дегендер чыгат. Тахажжуд окуш керек. Эми сүр кылыш үчүн эмес, Аллахка жакындаш үчүн өзү сүр берет. 12-чи сөзү өтүмдүү болуусу сымал көптөгөн пайдалар камтылган. 13-чү пайда мен бияка кошушум керек экен сөзсүз. 13-чү пайда медицина жактан инфаркттын алдын алат. Анткени медиктер, хирургтар айтат, ошо инфаркт уктап атканда терең уйкуга киргенде жүрөктө келип кармайт экен да, кыймылсыздыкта. Ошол убакта туруп заара кылып келип кечирип коесуз, муну алдын эле
лимфа узелдерге мас тартып, тарат алып, намаз окуп кыймылдаганда жүрөккө бул массаж мындай бир миңден бири болуп эсептелет экен да. 5 хадис. Тахажжудтун пайдасы. Угуп алалы. Бар окуймун, окуйлу деген ниетте кылалы. Биринчи хадис: менин үммөтүмдүн эң кадыр бактуулары биринчи Куранды жаттагандар, экинчи түнкү намазды калтырбагандар. Ылдый жакта бүт хадис каяктан келген жазган. Экинчи, пенденин Аллага эң жакын болгон учуру түндүн акыркы бөлүгү, 3-бөлүгү, багымдаттан алдыңкысы. Ал саатта Алланы эскерген бактылуулардын катарына кошулууга күчүң жетсе, куру кетирбегин деген экен. Ошол эң тандалган адамдар болот. 3-чү хадис: Айша энебиз жакын тууганына кайрылып, радиаллаху, тахажжудту калтырбоону өтүнгөн. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан аны таштаган эмес. Эгер ооруп же катуу чарчап калса, отуруп окуйт эле. Катуу чарчап калса, анда отуруп окуйт эле. Нафил намазга уруксат берилет, жарым саат болот. 4-чү, кой саа канчалык кыска өлчөм болсо да түнкү намазды калтырбагыла. Куфтандан кийинкинин бардыгы түнкү намаздан болуп эсептелет деген хадис бар. Кой сааган канча убакыт кетет? 5 мүнөт. 2 рекет болсо да, жок дегенде 2 рекет болсо да тахажжуд окугула деген сөз. Пайдасы көп. 5-чи, жанагы кыямат күнү адамдардын бардыгы бир жерге, махшар майданына чогулат. Периште мынтип жарылык чыгарат. Түн уйкусун бөлүп намаз окуганда турсун деген кезде Алланын ушундай жарлыгын жарыялайт. Ушул жарлыкты айтканда калың элдин арасынан саналуу гана адамдар туруп, бейишке сураксыз киришет, андан соң гана калган адамдарга эсеп кысап башталат. Бул Мухтасаруттар кийипте келген. Ушундай акта. Алла разы. Дагы кимдер кол көтөрдү бияктан? Бир адам кол көтөрүп атты эле, суроо бериңиз дегендечи. Ажыкем кечиресиз. Assalamu alaikum, Allah aşkına Allah suro, men buyoqda baliq chaqmoqchi otdim da. Semyalarmen baray salat. Anan ел барат, кыз жигиттер барат. Ошого шарият кандай багыт берет, кандай жол көргөзөт. Мисалы, менин өзүмдүн ниетим жаш балдардын алып ой салып ойноп кете турган жер, анан балык жей турган жер деп уюштуруп атам да. Бирок аркы адамдар барат да, ичкени барат, ичпегени, семьясы жоктор барат. Ошол шарият кандай жол көргөзөт. Мындай ачык айтканда ойногондор балык калат дегендер да. Бир сери эскертип коюшуңуз керек. Бул жер меники, мен силердин эркиндигиңерди чектеген жокмун, мыйзам боюнча деле. Бирок мусулман болгондой эскертип коюу пайда, Куранда эскертүү пайда болот. Никесиз мамилеге барбагыла. Анан аракты ичпесеңер жакшы болот деп, жумшак сылып бир эскертишиңиз керек. Ар жагы ал өздөрү жооп берет. Анткени сиз ал жерде бузукчулук үчүн ачкан жериңиз жок. Чыка. Бир рет эскертиш керек, анан жазууларды коюш керек. Жазууда эскертүү эмне деген? Чылым чеккенге болбойт, тамеки чеккенге болбойт, насты атканга болбойт деп, ошондой зинага андай болбойт деп жазыш керек. Түшүнүктүүбү туугандар? Бирөө 3 күндүк даватка чыгыптыр. Азыр кечиресиз. Башка сурооңуз жокпу? Чыгып келип жазба дейт ба, иман деңгээли катуу көтөрүлүп келгенден кийин келип, айылына келип маселе айтып атыптыр да. Маселе айтып атты. Нас чегет окшойт, айылычы көбүрөөк айтыптыр. Насыбай деген арам болот. Куранда Аллах Таала 3 жолу насыбайды арам кылып эскерген. Бардыгы таңга 3 күн ушунча өзү өлгөндү. Кана деп эрилип кулак төшөп турушса, "Кул аъзу би раббин нас, маликин нас, илахин нас" дейт иште. Ал жердеги нас сиз максат кылган насыбай эмес ал. Ал нас араб тилинде адамдар деген сөз ал жерде. Түшүнүктүүбү да? Табличкалар жазып коюш керек. Сылык эскертип коюш керек кызматчыларга дагы. Дагы кол көтөргөндөр барбы? Суроого жооп бере кетели. Ажыкем кечиресиз. Шефтің соңғыларында біз мынау бағаға жүрөбүз, көп жаңамыз кыздар көрөбүз, аялдар көрөбүз, ушундай кандай көз карашыңыз? Көрбөш керек, ошондой эле көз карашым бар. Вообще көрбөш керек ажыкем. Жок, мындай да. Мен көз караш дегенде, мен көз караш маанилүү эмес, шариаттык. Мындай да. Базарда жүрөсүз, жарым жалаңаш жүрүп калат, туура эле башка жүрүп калат ажыкем. Колдон келишинче баа минтсеңиз томолонуп кетесиз, мен сизди түшүнүп турам. Ошондо да мындай карап мал-сат башка кыласыз. Көңүлүңүздө, жүрөктүн түпкүрүндө. Кудай такыбачылыктан айырып ажыратпа. Менин аялым бар акникем. Мен бирөөнү карасам, менин аялымды да, менин кызымды да бирөө карайт деп, могул жерден эркти бекем кылсаңыз, алар көзгө көрүнбөйт деле. Маселе эптеп эле такыбачылыктын кейпинге болуп, күмөтүп кетип атат экен, жыты башка жака буркурайт дебейсеңиз башка. Маселе биринчи жүрөктө. Адам болгондой минтип томолонуп кете албайсыз, бирок колдон келишинче көздү жаап, олуттуу болуп, анан намына астагфирулланы көбүрөөк айтыш керек. Алла разы болсун. Ошон үчүн базар шайтандын үйү деп пикир айтылган эмес да. Зарылчылык.
ооба. Ошондой ошол тазалыкка маани бербесек болбойт. Бир аксакал чалат, таксырым, ажыкем. Айылдан ошол базарга мал сатып калыш керекпи, шаарга чыгып калыптыр небереси менен. Анан небересин эскертип, шаар деген шаар айыл эмес. Ачык-чачык ар кандай акыбал болуп калышы мүмкүн. Эгер ошондой көрүп калсаң, астагфирулла деп айткын дептир. Анан келип небереси астагфирулла десе бир киши кана дейт имиш да. Ошон үчүн жүрөктөн такыбачылык таармаш керек бир тууган. Астагфирулла деп айтыш керек. Сиз эми такыба адамсыз. Ya balık çarpada aldı cinlerine çoşkunun lit koştu da. Ошону күттүм эле берет го деп. Тамлам балыктыкына, корумга берген жемине чочконуку кошулуп атат. Чочконук экени анык болсо барам. Канчалык химиялык заттардан өтсө деле. Түркиянын альтернативалары бар экен адал жакшынакай. Бир аз кымбат, бирок бир аз кымбат болгону менен сиз акчаны адалдан таап атасыз да. Ошо Түркиядан ошондой чочконун кошулмасы жок, адалды алдырыңыз. Мына бүгүн эле врач менен сүйлөшүп келдик. Чочконуку адамдын холестеролун өстүртүп, кан тамырларды бууп, анан кызганычтыкты ойготуп, адамдын такуучунун баарын күйгүзүп турат да. Эhtiyat болуш керек. Бир аз кымбат болсо да корумду алганда, ошо Түркиядан келгендердин алыңыз. Бул Түркияга реклама же жардам эмес, же башка мусулман өлкөсүнөн анык чочконуку жок деген мемесин карап туруп алыңыз. Көбүнчө ошол арзан нерселерди, башка нерселерди берип отуруп, көбүнчө адамдын бөйрөгү бүгүнкү күндө ошондон соолуп атат экен да. Иншалла сиздики жакшы болот буюрса. Сиз такып адамсыз. Дагы Токмбекова жана эмелер жазылганбы? Алла разы болсун. Жамаат 1-2 суроо болсо, дагы берип калсак жакшы болот. Анан мен ойлойм, бул жер иншалла тушоо бесер сабак болду. Кудайым буйрса бет ачар дейли. Алдыда дагы көп ала элине келели, мага абдан жакты бул жерлер. Биринчи рет келдим, эмкисин келинчегим үй бүлөм менен келүүгө кызыктар болуп турам буйрса. Аллах таалам ыраазы болсун. Азыр анда аксакалдын батасын алалы, аял затына сабакка баралы, соолор жок болсо. Диги белектерди бериңиз, мен тапшырып ыйгарып коеюн. Бисмилла.